Шанхай кызматташтык уюмунун жакынкы арада юбилейлик мааракеси өтөт. Ошондо бир топ ошо Шанхай кызматташтык мүчө мамлекеттен жетекчилер келет. Анын арасында атайын мамлекеттик визит менен Кытай Республикасынын жетекчиси Си Цзиньпин келет, келишүү күтүлүп жатат. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кыргызстандын экономикасы акыркы жылдары чоң кири жетишкендикке жетип атат. Анткени Си Цзиньпиндин демилгеси менен баарыбыз билебиз, бир алкак бир жол деген демилге ишке ашып атат. Ошо демилгенин арасында Кыргызстанда бир топ ушул акыркы жылдарга чейин бир топ инфраструктуралык экономикалык проекттер ишке ашты. Анын ичинде Бишкек-Ош альтернативалык жол, буюрса мына былтыр Кыргызстан-Кытай, Өзбекстан темир жолу ишке кирилип, мына 30-жылга чейин бүткөн турат. Андан тышкары мына Бишкекте тепло электроцентраль реконструкция болуп, мына бизде бул проблема чечилип атат. Андан тышкары баардык биздин Кыргызстанда кайсы тармак болсо, ошол тармакта Кытай өзүнүн салымын жасап жатат да. Анткени мына акыркы жылдары Кытай биздин эң ири соода экономик жана инвестициялык өнөктөш болду. Жалпы биздин соода жүгүртүүдө Кыргызстандын үлүшү 30% ашты, инвестицияда 30% ашты да. То есть биз Кытайдан акыркы жылдары товар албастан азыр инвестицияны көбүрөөк алып атабыз. Ошол инвестицияны биз кайта өзүбүздүн экономикага жумшап, импорт алмаштыруу саясат деп коет, өзгө керектүү товарларды азыр чыгарып атабыз да. Ошонун арасында мына автомобиль куручу заводдор салынып атат Кытайдын жардамы менен. Башка кайра иштөөчү тармактар салынып атат.